Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Келечекке жашыл мурас программасы, студияда мен Мурат Жолкеев. Бүгүн биз ушул көрсөтүүнүн алкагында негизи эле Кыргызстандагы жаратылышка, табиятка жана экосистемага аяр мамиле жасоо тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн Атан студиясына биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Урланбек Сулайманов, эко билим берүү жана жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү борборунун жетекчиси жана ошондой эле Адилет Кожобергенов, экологиялык эл менен байланышуу бөлүмүнүн салттуу маданий билим берүү бөлүмүнүн адиси. Урматтуу коноктор, студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Экосистема, экология, жаратылыш деп атабыз. Ошол себептен эле биринчи суроону Урланбай мырза сизден баштасак, сиз жетектеген ушул жаныбарларды калыбына келтирүү борбору тууралуу телекөрүүчүлөргө маалымат берип, жана ошондой эле анын максаттары, качан түзүлгөн, тарыхы тууралуу баяндап кетсеңиз. НАБУ уюмунун Кыргызстандагы филиалынын ушу эко билим берүү жана жапайы жаныбарларды калыбына келтирүү борбору бизде 21-жылы октябрь айында ушу атайын Кемин районунда Суулуу Терек коктусунда уюштурулган. Буга чейин биздин Риа-центр Үскөл районунда болчу. Анан территориянын аймагынын аянтынын тар болгондугуна байланыштуу муну кененирээк кылыш үчүн ушу Кемин өрөөнүн биздин уюмдун жетекчиси тарабынан Толкунбек Аскуловдун демилгеси боюнча ушул Кемин өрөөнү тандалып, ушу Суулуу Терек коктусуна жайгаштырып ушул жерге уюштурулду. Азыркы кезде ишибиз ушу Кемин районунда өтүп жатат. Сиздердин бул ушул реабилитациялык борбордо негизи эле жалпы кандай жаныбарлар бүгүнкү күндө бар, кандай жаныбарларды баягы сиздерди кармоого мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөн? Азыркы убакта жаныбарларды кармоого жакшы шарттарыбыз түзүлдү. Азыркы убакта борбордо эки ак илбирсибиз бар. Бир карышкыр сүлөөсүн, анан мамалак, айылдын баласы мамалак бар. Аларга шарттары баарына ылайыктуу жасалган, вольерлерибиз кенен болуп чоң жасалган. Биздин биринчи максат жапайы жаныбарларды жаратылыштан жаракат алгандарды алып келип, ушу борбордон дарылап, анан баягы убактысы келип, өзүнүн жаракатынан айрылгандан кийин кайра жаратылышка барып, өздөрү тамак ашын таап, жеп кетүүгө шарттар түзүлгөн убакта кайра эле өзлөрүнүн келген аймактарына алып барып жаратылышка кое беребиз. Негизи эле баягы колдо багылып калды деп ойлосок болот да, адамга жакын болуп, анан жаратылышка көнүүгө баягы унутуп калбайбы деген сөз да. Эми биз аракет кылабыз буларды. Кээ бир эми жарандар баягы кичинекейинде жаратылыштан алып үйгө багып калган жаныбарлар бар. Бала кезинен. Алар эми биз аларды жаратылышка кое бере албайбыз да. Алар деген баягы бала кезинде ата-энесинен тарбия алып, аңчылык кылууга жана кандай тамакты таап жешке үйрөнүш керек болчу да. Булар деген эми адам колунан тамак колдо багылып, булар адамды жакын сезилип калганда буларды жаратылышка кое берсек, булар болбой эле кайра ошо адамдарга келет. Анан адамдардын ар кандай адамдар бар. Буларга кээ бирлери жаракат кылып коет, кээ бирлери бул баягы тамак кендеп айылдагы жандыктарга кол тийсе, ошо ээлери буларды жаракат кылып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан булар аты өлтүргөн деле учурлар кездешип атат. Анан буларды ошондуктан биз айла жоктон биздин эле борбордо сакталып калышат. Кармалып калып атышат да. Сиздерде багылып. Андай жаныбарлар барбы сиздерде бүгүнкү күндө? Бар, мисалы үчүн бизде ак илбирстин баласы бар. Негизи бизге келген жандыктардын баарына өзүндө карап тургандай кылып ат коюлат. Анан ак илбирсибиз ушу 2009-жылы Риа-центр көлдө болуп турганда ошол жерде туулган ак илбирсибиз бар. Эми ал энесинен мындай тарбия алган жок, жаратылышта кандай адамдын колунда чоңоюп. Адамдын колунда чоңоюп калды. Ошондуктан бул бизде эле туруп атат азыркы убакта. 15 жашка чыгыптыр да анда. 2009-дан бери 15 чыкты. Негизи эле ушул сиздерге мынакей быйылкы жыл өзүңүз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен негизи эле мынакей
Кыргызстандын символу ушул биз айтып аткан ак либрис болду да. Ошол себептен суроо жаралат, кандайча сиздерге ошол ак либрис келип калды да? Ал баласына 15 жашка чыккандан беркинеси бөлөктөрү. Бул кийинки ак либрисибиз болсо тиги баягы кыш мезгили болуп, анан бул еще дагы карлыгы келип калган либрис экен. Анан баягы жаратылыштан аңчылык кыла албай калып, айла жоктан жана кылдыйкы малчылардын малына кол салып, анан ошо дагы ал малчылар дагы мындай аны жаракат кылып өлтүрүп салбай атайын кармашып, анан биздин уюмдун балдары бар, Барстобу деген. Ошолорго кабар беришип, ушундай ак либрис кармалды деп. Анан биздин уюмдун Барстобу бар, ошолор барып алып келип, азыркы убакта биздин райцентрде кармалып турат. Анын эми биз болжол менен возрасттап айтканыбызда бизге келгенде жашы боюнча да келгенде 14 жаш деп болжол менен айтылды. Эми азыркы убакта келгенден бери бизге 20-жылы келген ал. 2020-жылы 4 жыл болду. 4 жыл болду. Азыркы убакта буну 18 жаш деп атабыз. Негизи эле ак либристер канча жашайт? Эми булар деген жаратылышта болгондо эң көп жашагандары бир 13-14 жашка чейин жашайт экен. А бул эми биякта азыр бизде кароодо туруп, ар дайым тамак ашы уага менен берилгендиктен булардын жашоосу дагы узарып атат да. Сиздердин борбор жөнүндө дагы алдыда сөз болот. Адилет мырза студиясына кош келиптирсиз. Сиздер биздин телекөрүүчүлөр жана ошондой эле кыргызстандыктар белгилүү кыргыздын көрүнүктүү актерлору жана ошондой эле биздин атактуу, чын айтышыбыз керек, төкмө акын катары жакшы билебиз да. Сиз эмне үчүн ошо жаратылышты коргоого үндөп, эмне үчүн ошо жаратылышты, табиятты аяр мамиле жасоо керек деп үндөп келесиз? Эмнеден башталды бул? Биринчиден саламатсыздарбы? Бул башталган себеби былтыркы жайкы лагерь өткөндө, былтыркы 2023-жылы лагерь өткөндө мен ошол уюмдун адамдары менен жолугушуп калып, таанышып калып, анан Толкун Аскуловичтин өтүнүчү менен кошо барып келгем лагерге. Анан ошондон жолдо келатып эле ошо бизде ушундай бир вакансия, жумуш бар, иштейсиңби деген сунуш болгондуктан макул деп иштейли деп, анан ошондо сунушка кирдик. Келатып эле ишке кире элек жатып эле бир иш менен башталып калды жумушубуз. Кандай? Себеби мындай болуп калды, биз ушул илбирсти коргоо, анан бир нерсени окуп алгандан кийин, бир нерсени угуп алгандан кийин анын ийне жибине чейин эле касып алмай бир адатым бар. Изилдемей чукмай адатым бар. Анан ушул негизги тармак багыт балдарга кандай тарбия бериш керек, кантип биз жеткизебиз жеткинчектерге, кичинекей жаш курактагыларга, мектеп жашындагы анан чоң адамдарга, анан коомчулукка кантип жаратылышты коргоого биз үндөшүбүз керек, салым кошубуз керек. Ошол туурасында башталганда негизи чырпыкты жаш кезинде тигесиң. Туура. Анан ал өсүп жетилет дегендей, ошо бала бакчадан баштайбыз деп. Анан ошо бала бакча, андан тышкары мектеп жашындагы 1-2 класстардын балдарын баарын жаратылышка үйрөтүү, табияттын кооздугун жана анын сулуулугун сактоо, аны таза кармоо, ушул мааниде анан биринчи ушул ак либрис жоголуп бараткан жаныбар болгондуктан ошо жолдон кетип баратып эле ошо Толкун Аскулович анан Наргиза Мелисовна болуп үчөөбүз коорашып келатып эле ушу идея жаралып кетти да. Биз балдарга бир мындай спектакль вариантында коюп берсек деп, анан ошол кандай спектакль коебуз, жаратылышты кантип коргойбуз. Биз анан ошол жерден илбирстин баласынын аталышын эч ким билбейт экен. Жөн эле мышыктын баласы мый дегенде эле мый деп коюшат экен да, илбирстин мыйы деп коет экен. Анан ошого мындай илбирстин баласы болгондуктан анын атын Толкун Аскулович айтты, илмей деп коюп койсо кандай болот деп. Анан туура эле абдан жакшы ой экен. Ошол ойду кабыл алдык. Анан ошол биздеги илбирстерге убагында кароо болгонго чейин кол салынып, булар аябай жоголуу этапка келип калган да. Коркунучуна ооба. Коркунучуна. Анан ошол жоголуу этабына келип калгандан анан муну кантип биз сактап калышыбыз керек. Анан эмне кылабыз дегенде, анан ушул вариант боюнча жолдо келатып эле анан идея түздүк. Ушул боюнча бир спектакль койсок, анан ал илмиларды адамдар алып кетсе, анан аны издесе, анан бирөөсүн атып салса, анан бирөөсү качат да. Ошон үчүн буларга тийбеш керек деген вариантта болсо деп эле анан жолдо келип идея топтоп, анан ошону кайра келип ортого келип анан жазып, баягы сценарийди чогулуп алып жаздык, отуруп акылдашып, коллегалар менен сунуштап, бу жерин кандай кылалы, бу жерин кандай кылалы деп, анан ошондо отуруп эле анан бир идея чыгып эле анан сценарий жазып калдык.
өткөндө тарттык. Ошон Бул сценарий балдар үчүн атайын спектакль, спектакль. Теле көрүүчүлөр ойлоп калбасын, кинонун сценарийси. Жок, бул спектакль жөнүндө. Ал спектакльде эмнелер жөнүндө айтылат? Ал спектакль жөнүндө ошол эки Илбирстин бул Кыргызстанда жаралып калып, бир чоң ата эки небересин алып келип, тоолордун арасын тааныштырып, анан ал чоң атасынан балдар сурап, анан булар эмне болуп Илбирс деген каяктан келгендигин, эмне болгонун ошо балдарын айтып берет да. Илгери тоонун арасында ушундай Илбирс болгон. Аларга ат да коюп алган. Жомок катары болот. Жомок катары атасы айтып берет. Анан баягы жерден атасы айтып атып, анан баягы эки Илбирс болгон ушул. Анан ошо эки Илбирстин балдарын эне атасынан адамдар алып кеткенден кийин экөө издеп чыгып, адамдарга бирөөсү курмандыкка кабылып калат да. Анан ошонун ортосунда баягы браконьерлер барат. Анан алар келип баягы таап алат. Анан экөө байкуштар эмне кыларын билбей эч жактан таппай калып, баштары ооруп, ыйлап отурганда анан бугу келип кайгырып айтат. Ажене жаратылышка бугуну да кошуп койгонбуз. Андан кийин аюу келип айтат. Аюунун дагы илгери мамалагын алып кеткен болот. Ошентип кыскасы айтканда адам бул ала тоонун арасындагы жапайы жаныбарларга кол салып, каршылык көргөзгөндөн баштап, алар азайып, жалгыздап калып, бирден калып, жупсуз калып, анан ушунда жаратылышта жабыркай башташат. Анан жабыркагандан кийин алардын баягы булардын сезимдери бири-бирине абдан күчтүү болот экен да, башка жуп издебейт экен. Ошондой анан сезимден алар тазалыгынан жалгыздап жүрүп өмүрүн өткөзүп жиберген учурлар болгон. Ошону байланыштырып, ошону менен анан балдарга түшүндүргөнгө аракет кылдык да. Демек, бул баягы таанып билүү спектакли форматы жомок экен дагы. Айтсаңыз, анан негизи эле туура маселени көтөрүп атасыз да. Балдар, окуучулар, андан тышкары эле студенттер жана негизи эле коомдогу улуу муундар ар бирөөнө ошо жаратылышты коргоо, аяр мамиле жасоо боюнча өзүнчө бир жолдору болсо керек да. Сиздердин ошо спектакльдерди көргөндөн кийин ошо окуучуларда, өспүрүм балдарда, жеткинчи жаш жеткинчилерде кандай кабыл алуу, пайда сезимдери болуп атат? Өткөндө эле мына идеяны түшүнүп атабы деген сөз. Өткөндө биз атайын жанагы Карагужурга балдардын лагерин өткөзүп бир 4-5 күнгө барып келдик. Ошол жерден биринчи жолу балдарга көрсөтүп, жер көчкүнүн балдарына биринчи жолу тартууладык. Ошол жерден тартуулаганда ошол балдардын арасында абдан мындай кайгыруу болду. Анан аябай сезимдери кадимкидей болот экен, балдарда мындай ойгонот экен. Ошо 7-8 класстын балдары болсо деле ал баягы иштелип калган чыгарма да. Ооба да. Анан иштелген чыгарма мындай сиздей болгон артисттер ойноп атса албетте. Анан иштелген чыгармада мындай балдардын көз карашы бөлөкчө болот экен. Баягы кадимкидей сүңгүп киришип, ана жерде бүт баары музыкалаштырылган, аны жалаң эки жөнөкөй эле мындай ойнотуп койбой, аны бий менен да бергенбиз, бий менен дагы аралаштырып. Ошол бий деген нерсе көп нерсени түшүндүрөт да. Ошол музыкалардын баягы бизде чоң музыкант менен атайын иштеше алган жокпуз. Бирок баягы дүйнөлүк музыкалардан, аны өзүбүздүн кыргыздын музыкаларынан эле айкалыштырып эле ошолор менен коюп бердик. Анан балдардын кабыл алуусу аябай жакшы болот экен. Баягы мындай жөнөкөй айтып сөзгө түшүндүрүп берсең, азыр балдардын баягы илгерки биздей болуп жомок уккан бала жок да. Ооба. Сөздү сүйлөп атсаң, бирөө угуп атса, бирөө сүйлөп, бирөө бирдеме кылып отуруп алат. Ал эми эфирден көргөндөн кийин, спектакль вариантында көргөндө балдардын көз карашы толук баары тиктеп, ошол жерден кадимкидей карап отуруп, кызыгуу пайда болду. Анан ошол жерден ошо 6-8 класстын балдары эле ойногон. Анан ажыдан түшүндүрүп айтып аттык, мына ошо силер менен эле тең балдар ойноду, ушулар эле жаттады, ушулар эле кылды. Кызыгып калышты да, анан балдардын кээ-биринин сотто биз да ойносок болобу деп. Албетте ойносо болот. Анан ушундай жакшы иштер менен байланышып алсаң, бир нерсени даярдап алсаң, коюп бергенге, анан балдарга мындай жеткизгенге жеңилирээк болот экен да. Ошондой туура айтасыз, себеби ааламдашы мезгилинде азыр биздин жаш муундарда эмес, ар бир адамдын колунда гаджеттер, телефондор, уюлдук телефондор түшпөй, жашоонун нугу бөлөккө бурулгандай сезим калтырат да. Ошол себептен сиздер ушул спектакль аркылуу өспүрүмдөргө маанисин, анын баягы так жеткизүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен да. Негизи эле дагы ушул сиз балдар менен, окуучулар менен көп иштешип келет экенсиздер да. Дагы кандай форматтарда ушул негизи эле жаш муунду өзүңүз айтып аткандай ушул жаңыдан гана талпынып өмүргө кадам таштап келаткан биздин өспүрүмдөргө
туура тарбия берүүгө багыт алышыбыз керек да. Баягы күнү ошол биздин жетекчибиз Толкунбек Асыкулов немеден Германиядан бир 4 персонаж алып келген. Аю, бугу, үкү, анан эме бар дагы. Эле. Үкү, адам бар шереп. Анан ушул жаныбарлар менен дабай өткөндө сүйлөшүп алып, ошолор туурасында да кичинекей кайрата бир жомок жаздык да. Анан аны болсо ошол эле барган жерден эле ошол айылдын балдарына эле кийгизе коюп, азыр аю дегенде сен туруп коесуң, анан сенин үнүңдү мен туурап берем. Анан сенин үнүңдү мен туурап берем деп эле ордунан курчак театр. Кичинекей эле жерден отургузуп эле курчак театр коюп койсо да болот экен. Анан балдар да кызыгат экен. Мен ойнойм деп жанталашат экен. Анан ал адагы мындай жакшы бир багытка алып барышкан экен да. Негизи эле өзүңүз билесиз, мындай театрлаштыруу менен көп нерсени түшүндүрсө болот. Анткени ал аягында бар точкасын да коет, баардык нерсе даярдалган нерсе даярдыктын иши даярдык болот да. Анан бир нерсени жазып алсак, ошонун багыты анан келип анан бизде өзү негизи биздин жамаатта бир нерсе жаза турган болсоң, биринен баарын элегинен өткөзмөйүн алып чыга албайбыз эч жака. Баарыбыз электешебиз, баарыбыз көрөбүз. Анан илбирс бар болсо жанагынын арасында. Анан ошол жерден дагы ошол илбирстин мисалы жаныбарларды биз мындай айтканда илгери бир бала кезде бизде Сандардын чатагы деген мультфильм бар эле. Ооба. Бала кезде. Ооба, эсимде. Анан ошол мен биринчи турам, мен экинчи менин өлсүң дейт, самда жоксуң дейт дегендей эле жаныбарларды биз аралаштырып коюп эле анан ал жерден орун талаштырып мындай кылдык да, эми кичине балдарга кичине кызыктуураак болсун деп. Анан орун талашууда булар кандай болот? Мен каяка жашайм, мен каяка кожоюн болом дегенде анан үкү баарын түнчүндө көрөт, тияктан көрөт, минтет анан үкүнү акылдуу кылдыктан үкү айттырып, силер муну бөлүштүрө албайсыңар. Анткени силер ар бириңер өз тилиңерде сүйлөп атасыңар. Баардык жаныбардын тилин билген бир адам деген бар, ошого баралы. Деп анан адамга келишип, анан адам баягы суу сугарып жүргөн болот. Анан суу сугарып жүргөнгө келип, тигилер бул кандай биздин тилди билет десен айтат, сууну сугаруу, сууну каяктан алып, сууну те сайдан жетелеп келип сүйлөшүп. Десе суунун да тилин билет экен деп. Анан ажандан үкү айтат, адам деген кааласа керек болсун, токойго барып отту да пайда кылып алат, жагып алат, жок нерсени жасап алат. Деп анан келип адам менен акылдашып, анан адам баардыгын баягы бөлдүрүп койдук. Илбирс тасканын башына жөнөтүп койдук. Сен тазалыкты жакшы көрөсүң, анан тоодо жакшы жүрөсүң, дем алганың бийиктикте дем аласың, сен ошонун башын курча, аю сен биягында анан ушундай демек ошо жаныбарларын бөлүштүрүп, негизи бул курчак театрдын андай идеясы эмнеде? Эмнени жеткизгиңиздер келди ошол көрүп аткан өспүрүмдөр? Ошол эле мисалы биз анан эң жеткизген чегибиз мындай болду да. Анан жаратылыштагы баягы жаныбарлар бизди, мен балдар менен сураштырам да, бул жерден эмнени көрө алдыңар балдар, эмнени сакташыбыз керек экен биз десек айтат да балдар, жаныбарды сакташыбыз керек деп. А жаныбарды сактасак эмне болот? Десе ана балдар айтат, жаныбар ошону айтып кете бересиз да. А жаныбар жаратылышты сактайт, а жаратылыш кайра бизди сактайт. Ушул максатта болду да. Демек ушул бул баланста бул балдар менен баягы түз байланышта оюн аркылуу баягы табиятты коргоого, жакшы баягы түшүнүп эсинде калып калууга түзүлгөн спектакль экен да. Рахмат. Жакшы идеяларды ишке ашырып атыптырсыздар. Урланбай мырза, мына сиздердин ушу билим берүү деп ушу жаныбарларды коргоо, калыбына келтирүү борборуңуздарда атайын баса белгиленип турат да. Ушу билим берүү багытында сиздерде ушу реабилитациялык борбордо кандай иш-чаралар бүгүнкү күндө өткөрүлүп атат да? Биз атайын ошо тиги борбордо атайын билим берүү борбору деп да атадык. Анткени бизге көптөгөн студенттер келип атат, жаш муундар келип атат. Аларга ушунга атайын конференцияларды да уюштуруп, конференциялар болуп турат. Аларга жанагы жаратылышты коргоо боюнча ар кандай иштерди өткөзүп, түшүндүрүү иштерин окутуп, жыйындарды өткөрүү иш-чараларыбыз болуп атат. Мындай эми ал кандай жол менен өтөт? Барышат, жеринен таанышышат, студенттер барганда. Биз ар бир окуу жайлар менен биздин эко билим берүү борборуна келатканда, экология биздин дагы уюмдун эко образование бөлүмү бар. Ал ошол эко образование бөлүмү барып, ошол студенттер менен сүйлөшүп, ушундай окуу иштерин, түшүндүрүү иштерин өткөзөбүз, жыйындарды өткөрөбүз деп атайын ушу биздин борборго келишип, конференц залда ошондо
жыйындарды өткөрүп студенттерге келатканда да алар эми жөн келбейт. Ошо келатканда биз иш чара кылдырабыз. Жанагы ЭК билим берүү борборуна келатканда чоң жолдон биздин борборго чейин 6 километр жер. Аларда балдарды кызыктырыш үчүн баягы жаратылышты кандай коргош керек келатканда ошо жолдо баягы лекциялар өтүп лекциялар өтүп, анан таштандылар бар. Ошо таштандыларды тазалык тазалыкты каратып, аларга да мындай аң сезимине киргендей кылыпчы, тазалыкты мындай жаратылышты мындай коргош керек. Анткени ажен жаратылыштын иши болуп атпайбы? Тазалык кармап келип, анан ошентип өздөрү өз колдору менен билип, анан келип бизге келип ошо сабактар өтүлөт. Дайыма бул окуу процесстери дайыма жүрүп турабы? Ооба, мына ар бир айда бирден организациялар менен, топтор менен келишет, чет элдик жарандар келет, алар менен жыйындар өтөт, алардан акыл алмашуу, опыт алмашуу болуп, алар бизге тажрыйба алмашып турушат да. Биз аларга окутуп, алар бизге келип түшүндүрүп турушат. Чет элдиктердин бөлөк жактарда жаныбарларды кандай кармаш керек, ошолорун келип бизге түшүндүрүп берип турушат. Биз бияктагыларын айтып түшүндүрүшөбүз. Адилет мырза, өтө көйгөйлүү да маселелердин бири чындыгында эле биздин коногубуз да Урланбай айтып өттү. Негизи тазалык, табиятка тазалык мамиле жасоо, таштандыны таштоо акыркы жылдары унутта калып кеткен да. Ушундан кантип арылсак болот да? Бул дагы жаратылышты коргоонун, экосистеманы сактап калуунун эң алдыңкы жолдорунун бири да. Ошол мен ошо биздин уюмдагы экология бөлүмүндө адисбиз да. Ошол биз үчөөбүз иштейбиз. Назгүл Атабаева, анан Алтын Казакбаева деген. Бул экөөтөн абдан чоң адистер. Экөөтөн ошол өзүнүн иш тажрыйбасында жакшы эмелер, сабактарды өтүп турат. Анан ошо балдарга барганда таштанды таштаганда эмне болот, таштабай койгондо эмне болот, эгерде токойдун ичине кирип баягы уя салып аткан жерге барсаң канаттуулар кантип качып кетет, ошонун баарын балдарга аябай жакшы ийне жибине чейин түшүндүрүп, анан ошол жерден кайра эле балдар менен диспут өтөбүз. Ошол жерде мисалы суроо жооп кылып, муну таштап койдук, эмне болду, муну тазалап койдук, эмне болду, ушулар туурасында абдан жакшы көп мындай маалыматтарды берип, балдардын өзүнөн эле кайра эле баягы жерден кагазга толтуруп, бир жерди түзө коюп, оюн ойнотуп, оюндун негизинде анан бир өзүнчө бир жерде барып, биз экологиялык бир бакча салдык дейли, аженге биз эмне курабыз, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп анан балдарды 5-6 группага бөлүп алып, долбоорлор түзөткөнсүздөр. Долбоорлор түзүп, анан ошол эле жерден балдардын өзүнөн билим алабыз. Анан кандай сиз анан ошол жерден биз күтпөгөндөй ошол окуучулардын арасынан жыйынтыктар чыгарып беришет. Күтпөгөндөй. Азыр балдардын табиятка болгон мааниси, бобуреки интернеттен пайдасыбы же эмне, кандай бир ушундай балдардын кээ бир жерде карап турсаңыз билим деңгээли аябай күчтүү. Эң сонун. Анан биз кышта ушул бобуреки биздин шаарыбыздагы мектептер менен, бала бакчалар менен көп байланыштык. Азыр балдардын деңгээли да жакшы, мектептердин кирсең аурасы жакшы, бүт баары жакшы жасалган. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө жакшы балдар окуп билими жакшы болуп атыптыр. Бирок ошого карабастан бизде тазалык маселеси дагы эле калып атат деген сөз. Ошол тазалык маселеси боюнча ошол көп сабак өтүлөт. Ушул багытта демек сиздердин тараптан сабактар өткөрүлөт, лекциялар көп жүрөт. Ошол тазалык туурасында көп айтабыз. Таза болсоң даже ден соолугуң да таза болот. Ушуга чейин айтылат. Жакшы сабактарды, жакшы дискуссияларды өткөзөт. Жана мисалы Алтын Казакбаева аябай бул жагынан чоң адис, аябай жакшы даярданат. Анан ошол тазалык туурасында көп диспуттарды жанагы толтурган баракчаларыбыздын баарын ошол балдардын ар бир кол жазмасы менен, ар биринин мындайча айтканда кол жазуу кат аркылуу дагы бизге жөнөтүшөт да. Демек мындай да сиздер баягы чакан уюм болуп, бирок ошого карабастан бул багытта мынакей сиздер ушу элге агартуу иштерин, түшүндүрүү иштерин, жаратылышты коргоо, экологияны коргоо боюнча жүргүзүп аткансыздар эң маанилүү да, эң керектүү. Себеби сиздерге бир лекцияңыздарга, бир ушул сабактарыңыздарга 10 бала келсе, 10 бала үйүнө барып эне атасын айтат, эне атасы досторуна айтат дегендей баягы бири-бирине өтүп, жок дегенде баягы 100 кишиден 10 кишиге акылына
сиңип калат деген ойдобуз да. Негизи эле биз билгенден сиздердин уюм Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте быйылкы жылы ушу меморандум түзүп, экологиялык билим берүү деп атайын бир багытта иш алып барып атасыздар, туурабы? Ооба. Бул иш алып барганда дагы биз кур барбайбыз. Барган мектебибизге ошол биздин Толкун Аскуловичтин өзүнүн чыгарган, өзүнө таандык чыгармалары бар, китептери бар да, автордук. Ошол китептердин жаратылышка кандай болгон, жанагы мындай раскраскалар, боемолор, боякчылар, ошолордон алып барып балдарга таратабыз. Анын ичинде түрдүү макал лакаптар менен кыргыздын жерин кантип сактаган, малын кантип сактаган, эл кантип малга болгон аяр мамилени кылган, жаратылышка болгон мамилени кылган баардыгы жазылуу. Ошол туурасында да ар бир нерсени сактап атканда да жоктон бери жактан чоң киши дагы окуп өтсө да мээсине бир нерсе алат да. Үйүнөн көрүп баласы крас этип атса дагы ошону чоң киши окуп койсо дагы мээсине бир нерсе жеткизгидей ошондой көп жакшы мындай маалыматтар менен барабыз. Анан ал маалыматтар Кудай буюрса элдин көбөлөгү шаардын тегерегине жетти. Анан аймактар менен иштешесиздер, жалпы. Аймактар менен иштешебиз, айыл өкмөттөр менен иштешебиз. Көл өрөөнүнө барып губернаторлорго, акимдерге чейин кирдик. Ошонун баары бизге болгон көз караштарын, анан табиятка болгон көз караштарынын баары биз барганда эле кадимкидей жалаң табият туурасында, жаратылыш туурасында, анан элдин көйгөйлөрүн да айтып калышат. Тигиндей мындай бизде ушундай болуп атат, тигиндей ар жак бер жактагы маселелерин көтөрө келишет. Же болбосо бизге мындай кылып бергиле, мондайга жардам бергиле деген сунуштарын айтып калышат. Ошол сунуштар аркылуу анан алар менен тыгыз байланышып, биз жалпы республика боюнча эле иштеше беребиз баардык жерге. Анан көп алысыраак жерлерге бара элекпиз, анан бирок алыс тиги Ош түштүктө өзүнчө атайын филиалы бар бияктын. Ошол ал ошол тиги Жалал Абад менен Ош Баткенди аяк тейлейт. Түштүк тармакта. Биз болсо биягын тейлейбиз, анан ушундай. Негизи эле сиздерге байкалбайбы? Мага байкалат. Биздин калкта ушу сиздер айтып аткан маселелерди чечүүгө суусап турган учурда. Себеби азыр көптөгөн жаштардын арасында өзгөчө акциялар өткөрүлүп, тазалык акциялары өткөрүлүп, бир эле мисалдан айтсак болобу, Бишкек шаары акыркы мезгилде тазара баштады деген сөз да. Сиздерге сезилеби? Ооба, аябай эле сезилип калды. Себеби бизде жанагы Барс тобу, анан мониторинг тобу бар. Ошол эки группабыз тез-тез жумасына бир жерге алыс жерлерге барып, ошол жана жанагы фото капкандарды коюп келет. Анан тигиндейлер ошол балдар менен уже элдер, жаштар кадимкидей тыгыз байланышта боло башташты. Булардын телефондорун алып калышат, маалымат берип турушат. Жакшы. Тигиндей мындай браконьерлерди көрүп калса, бузар болуп атса. Ошонун негизинде барып жанагы атылган кийиктерди, тигиндей мындайларды барстоо барып кармап келип атат. Жеринде барып таап келип атат. Анан уже элдин дагы мындай жаратылышка болгон көз карашы ойгонду. Эң жакшы. Кудайга ойгонуп келатат. Бизге бөлүнгөн убакыт акырындап соңуна келип калды да. Негизи ушул позитивдүү нотада программабызды соңуна жыйынтыктасак, анын алдында сиздерге эркин микрофон берейин, урматтуу Адилет мырза, Урланбек мырза. Айтылбаган сөздөр болсо телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүнкү берүүгө чыкканыбызга абдан кубанычтабыз. Баягы Исхак Разаковдун бир жакшы сөзү бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген. Анысы кандай, биз жаратылышка аяр мамиле кылсак, жаратылыштын жандыктары бизге аяр мамиле кылып, биздин ала тообуз, тоолорубуз бизди сактайт. Биз тоо менен жашабасак, бизге тоону Кудай Таалам ушундай бир кенем берген экен. Ар бирибиз тоону сактасак, тоо бизди жөн эле аркы беркинден дагы сактайт деген ниетимдемин. Анан барыңыздардын жүрөгүңүздөр ушу табияттай таза болуп, эч нерсебизди булгабай, баягы табиятты кандай сактай билсең, бул табият деген бул биздин жалпы Кыргызстаныбыздагы эле үйүбүз деп эле эсептейм. Ошо үйүбүз таза болсо анан баардыгы таза болот. Барыңыздарды тазалыкка чакырмакчымын. Жаратылыш таза болсун. Аман болуңуздар. Рахмат. Мен айтар неме кыргыз жарандары ар бир эле үй бүлө өзүнүн балдарына кичинекейинен аң сезимдерин ойготуп, ушу өзүбүздүн Кыргызстандын байлыгы болгон жаратылышты коргоо үчүн балдарын аң сезим эмтен эле ойготуп, ушу жаратылышка аяр мамиле
Кыргызстандын байлыгы болгон жаныбарларды коргоо, жаратылышты коргоо деп акыл насаатын айтып эле ошо жаш кезинен үйрөтүш керек да. Ошо биздин айтарыбыз. Рахмат. Айтканыңыздарга толугу менен кошулам. Убактыңыздарды бөлүп, ушул бизге келип, негизи акыркы мезгилде жаратылышка аяр мамиле жасоо боюнча жасалып жаткан иштерге токтолуп, менин суроолорума жана ошондой эле биздин телекөрүүчүлөргө маалымат иретинде сиздердин уюмдун иш аракеттери тууралуу айтып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ийгилик. Сиздерге да ийгилик. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.